Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, интернет желесиндеги кабарлардын топтому менен тааныша алыңыздар. Эфирде сайтка саякат түрмөгү, аны Максуда Кудайбердиева алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө бир өлүп кайра тирилип келген адаммын. Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына жооп бергени. Өлбөй тирүү калбайсың. Төрага Мамытов депутаттардын ыр менен ынтымакка чакырганы жана башка кабарлар тууралуу айтып беребиз. Биз менен калып туруңуз. Бир өлүп кайра тирилип келген адаммын. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров BBC кыргыз кызматына берген маегинде билдирип, муну менен Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына жооп берди. Атамбаевдин тарапташтары мага доомат арткыдай, анын үйүн мен конфискация кылган жокмун. Атамбаевдин үйү Жээнбеков маалында, ал эми Бакиевдин үйү Атамбаев маалында эле соттун чечими менен конфискация болгон. Андан бери эч кыймылсыз каралбай жаткан. Азыр ал үйлөр мамлекеттики. Түбөлүк каралбай жаткыча карылар менен балдар үчүн пайдалуу иш жасап коелу деп курулуш иштерин баштап жатабыз. Ал эми коркутуу аралаш кайрылуу жасаган Атамбаевдин тарапташтарына төмөнкүчө жооп берет элем. Мен корко турган адам эмесмин. Коркуу сезиминен эбак эле өтүп, керек болсо бир өлүп кайра тирилип келген адаммын. Эгер мен Атамбаевге окшоп уурдап президент боло калып 2 жыл өтпөй мультимиллиардер болуп калсам, коркутса болот эле. Менин корко турган эч бир нерсе иштерим жок, ошондуктан жөнү жок башаламандык кылам дегендерди башынан сылабайбыз. Жаза катуу болот. Кыландашып кеткен жерим жок. Ким мамлекет үчүн иштебей жатса, кызматтан кетип жатышат. Ким уурдап атса, камалып уурдаганын 100 эсе кайтарып берип, бошонуп чыгып атышат. Мен кландык башкарууга, мамлекеттин мүлкүн талап тонойго жол бербейм. Жана ага күчүм да, духум да жетет, деди өлкө башчысы. Сын айткандарды жаман көрбөйм, сотко да бербейм. Президент Садыр Жапаров BBCге курган маегинде коомчулуктун учурдагы актуалдуу суроолоруна жооп берген. Президент биринчиден сөз эркиндигине эркиндик берип, экинчиден өлкө башчы катары баарын бирдей көрүшү керектигин билдирди. Үй бүлөдө деле 10 балаң болсо, бир-экөө начар чыгат. Анан аларды кодулап, бөлүп таштай албайсың да. Баарын бирдей жакшы көрөсүң. Мага сын айтып аткандарды, тилдеп аткандарды жаман көрбөйм, сотко бербейм, кечирим суратпайм. Сабырдуулук кылып, тим коюп жатам. Бирок чектен ашып бара жатса, катуу тарбиялап койгонго эрким жетет. Чектен чыкпаш керек, 100% элдин баарына жакпайсың. Жасалып жаткан иштерди бири туура түшүнөт, бири тескери түшүнөт. Бири көрүп айтат, бири көрбөй айтат. Жакшы иштерди көрүп турса дагы көргүсү келбеген адам бар дейт президент. Өлкө башчы аны колдоп такка отургузган 80% шайлоочуларга эч кам санабоосун айтты. Мен баш көтөрбөй жакшы иштерди жасай берем. Жөжөнү күздө санайбыз. Жөжө санаар мезгил келгенде эч качан силерди жер каратпаймын, деди президент. Депутат Шайлообек Атазов 18-20 жаштагы кыздарга чет өлкөгө ата-энеси менен же турмушка чыккандан кийин чыгууга уруксат берүүнү сунуштады. Ал мындай пикирин Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Миграция боюнча маселелер абдан көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелери менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция кызматы комитетке келип маалымат берсин, деди эл өкүлү. Белгилей кетсек, ушундай эле сунушту парламентте буга чейин дагы айтылган. 2013 жылы ошол эле кездеги депутат Ыргал Кадыралиева 23 жашка чейинки кыздарга чет өлкөгө чыгууга чектөө киргизүүнү сунуштаган. Ал ата-энесинен уруксатысыз кыздарга чет өлкөгө иштегенге кетүүгө тыюу салуу керектигин айткан. Ошондой эле сунуш экс-депутат Турсунбай Бакир уулунан дагы түшкөн. Мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсин. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов акын Токтогул Сатылгановдун насаатынан 4 сап окуп, депутаттарды ынтымакка чакырды. Элибизде айтат: өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат барктай бил. Ыркырашпа түрүңдө ырыс алды ынтымак дейт. Парламентте фракциялар, депутаттык топтор ошондой эле бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар бар. Көз караштарыбыз башка болгону менен ниетибиз, максатыбыз бир. Ошондуктан бардык нерсе ынтымакка келип такалат. Баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Баарыбыздын оюбуз, тилегибиз бир.
Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы премьер-министри Данияр Үсеновдун ишканасы Бишкектин түштүк бөлүгүндөгү 20 гектар жерди менчиктеп алган. Бул туурасында бүгүн 9-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында Дастан Бекешев белгиледи. Эл өкүлү жер тилкеси Чыңгыз Айтматов көчөсү менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинен анча алыс эмес жерде дейт. Мурда бул жер тилкеси мамлекеттики болчу. 2000-жылы Чүй облустук Токой чарбасына таандык болгон. Кийин жер тилкеси 49 жылга ижарага берилген. 2005-жылы айыл өкмөт 20 гектар жерде менчик компанияга акысыз берип койгон. Prime Строй ишканасы Данияр Үсеновго таандык. Депутаттар башкы прокуратура жана УКМК бир канча жолу бул маселени көтөргөнү менен жыйынтык болгон жок. Айыл өкмөттүн буйругун жокко чыгаруу керек. 2021-жылы башкы прокуратура сотко кайрылып жеңилип калган. Чечимге эч ким кайра даттанган эмес, деди депутат. Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, кыргыз бийлиги Даниил Урицкийди мурунку премьер-министр Данияр Үсенов экендигин 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин өлкөдөн чыгып кеткендигин бир нече жолу билдирген. Кыргыз өлкөсүндөгү оор кылмыштар боюнча айып тагылып, сыртынан өмүр бою түрмөгө кесилген. Азыркы тапта Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиев дагы Беларусь өлкөсүндө жашайт. Анын тушунда Үсенов өкмөттү жетектеген. Бишкек Минскке нааразылык акциясын жөнөтүп, ага жооп берүүсүн талап кылган. Бирок Минск Бишкектин кайрылуусун жоопсуз калтырып келет. 11-августта Беларустун элчилигинин өкүлү Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине чакырылган жолугушууда Кыргыз тарап Беларуста мамлекет аралык издөдө жүргөн Данияр Үсенов боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылган. Данияр Үсенов Даниил Урицкий деген ысым менен Беларуста жашайт деген маалымат жергиликтүү маалымат булактарына биринчи жолу 2017-жылдын декабрь айында чыккан. Ош облусунда айыл чарба багытындагы жерлерди мыйзамсыз сатуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, буга чейин мамлекеттик бийлик органдарында коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча комплекстүү иш-чаралардын жүрүшүндө Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш козголгон. Анын алкагында Ноокат районунун 12 бел айылынын аймагынан жеке турак жай куруу үчүн 30 гектардан ашык айыл чарба жерлерин мыйзамсыз сатуу фактысы белгилүү болгон. Жыйынтыгында 12 бел айыл аймагынын мурдагы башчысы, жер маселелери боюнча мурдагы адис, айылдык кеңештин мурдагы спикери, айылдык кеңештин мурдагы депутаты кармалды деп айтылат билдирүүдө. Азыркы учурда бул кылмыш ишинин натыйжасында мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо жана күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Азия кубогу 2023 боюнча тандоо этабынын алкагында Бишкекте Кыргызстан, Сингапур курама командалары беттешип, кыргызстандыктар атаандаштарын 2-1 эсебинде жеңди. Оюндун экинчи таймы бүйүр кызытып, алгач сингапурлуктар 1 гол киргизди. Андан соң беттеш аяктарга аз калганда Кыргызстандын курама командасы бир нече мүнөт ичинде 2 топ киргизип, оюнду жеңиш менен аяктады. Эгерде акшумкарлар киргизген голдорго кененирээк токтолсок, эсепти курама команданын капитаны Валерий Китчин пенальти менен теңеди. Андан бир нече мүнөт өтпөй Виктор Майер экинчи голду киргизип, эсепти 2-1 кылып командага жеңиш алып келди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кабарлардын топтому менен сайтка саякат түрмөгүнүн бейшемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.